урматтуу менин кесиптештерим, делегациянын мүчөлөрү. Маалыматтык коммуникациялык технологияларды өнүктүрүү жана санариптештирүү ар бир өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүн тездетүүнүн жана көмөк көрсөтүүнүн негизги факторлорунун жана күчөткүчүнүн бири болуп саналат. Санариптештирүү санариптик технологияларды киргизүү аркылуу адамдын бүткүл жашоосун толук санариптик трансформациялоого багытталган. Эгерде санариптештирүү максаттарды ийгиликтүү ишке асса, адамзат цивилизациясы өнүгүүнүн сапаттык жаңы деңгээлине чыгат деп эсептеймин. Ошол эле учурда санариптештирүү процесси бул глобалдык көрүнүш жана бардык улуттук өкмөттөр жана трансулуттук корпорациялар аны көздөп жатышат. Бул ыңгайда Корея Республикасы санариптештирүүнү өнүктүрүүдөгү өзүнүн таасирдүү ийгиликтери менен белгилүү экендигин белгилеп кетким келет. Учурдан пайдаланып, Корея тарапка Кыргыз Республикасына демократиялык реформаларды жүргүзүүдө, өзгөчө Корея технологияларын колдонуу менен ачык айкын шайлоо өткөрүүдө колдоо көрсөткөндүгү үчүн Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Кыргыз Республикасына пандемия менен күрөшүүдө көрсөткөн жардамы үчүн терең ыраазычылык билдирип кетүүгө уруксат этиңиздер. Өз кезегинде белгилеп кетким келет. Бизге Корея Республикасынын санариптештирүү тажрыйбасы кызык, ал дүйнө жүзү боюнча алдыңкы тажрыйбалардын бири катары таанымал. Кыргызстан Корея эл аралык кызматташуу боюнча агенттигинин койка менен ишке ашырылып жаткан бирдиктүү түндүк системасы аркылуу шайлоо системасын санариптештирүүдө, мамлекеттик органдардын интеграциялашуусунда жана өз ара аракеттенүүсүндө чоң ийгиликтерге жетишти. Ошону менен бирге биз көптөгөн тармактарды санариптештирүү максатында Корея Республикасынын алдыңкы тажрыйбасын кабыл алууга кызыктарбыз. Кыргыз Республикасынын маанилүү милдеттеринин бири бул коомчулуктун санариптик көндөмдөрүнүн өнүктүрүү үчүн шарттарды жана жаш муундар үчүн маалыматтык технологияларды активдүү колдонууга мүмкүнчүлүк түзүү. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасында IT мектебин ачуу жана IT чөйрөсүндө адистерди окутуу боюнча активдүү иштер жүргүзүлүүдө. Урматтуу кесиптештер, акыркы жылдары биздин өлкө санариптештирүү процесстерине көбүрөөк көңүл буруп жатат. Өкмөт мамлекеттик органдардын ишмердигине маалыматтык коммуникациялык технологияларды киргизүү боюнча милдеттерди коет. Санариптик трансформациянын негизги артыкчылыктуу багыттары концептуалдык документтерде чагылдырылган. Бул биринчи кезекте 2018-2040 жылдарга Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы, Кыргыз Республикасынын коопсуздук кеңешинин чечими менен Санариптик Кыргызстан 2019-2023 санариптик трансформациянын концепциясы бекитилген. Концепциянын негизги милдети электрондук башкаруунун мамлекеттик инфраструктурасын түзүү жана өнүктүрүү, ачык санариптик коомду түзүү, санариптик башкарууга өтүү, мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара аракеттенүүдө жеке жана юридикалык жактарга санариптик шарттарды камсыз кылуу, ачык айкындуулукту камсыз кылуу, мамлекеттик органдагы бюрократияны, коррупцияны азайтуу болуп саналат. Урматтуу Ким Чен Пё мырза, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Корея тарабына Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин санариптештирүү боюнча долбоорду ишке ашыргандыгы үчүн дагы бир ыраазычылык билдирип кетким келет. Бул долбоордун ишке ашырылышы биздин парламентибизге абдан маанилүү. Ушул сыяктуу долбоорлор эки өлкөнүн ортосунда көбөйөт деген үмүттөмүн. Кыргыз тарап Корея тарап менен санариптик трансформация чөйрөсүндөгү кызматташтыкты андан ары бекемдөө боюнча активдүү өз ара аракеттенүүдө. Атап айтканда, Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү министрлигинин алдындагы, Инфоком мамлекеттик ишканасынын алдындагы санариптик компетенциялардын окуу консультативдик борборун түзүү, долбоору бекитүүнүн финалдык стадиясында турат. Мындан тышкары, азыркы учурда санариптештирүү тармагында ири кореялык компаниялар менен Корея Телеком катары өз ара аракеттенүүдө бекемдөө боюнча жигердүү иштер жүрүп жатканын кошумчалагым келет. Үстүбүздөгү жылдын июль айында банктар аралык процессинг борбору жабык акционердик коом менен кореялык BC Card жана Smartro компанияларынын консорциумунун ортосунда биргелешкен ишкана түзүү жөнүндө келишимге кол коюлган. 18 майда Бишкек шаарында BNK Capital финансылык корпорациянын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн ачылыш аземи болуп өттү.
Мунун баары кореялык компаниялар менен кызматташтыкта кыргыз тараптын жогорку суроо талабы жөнүндө күбөлөндүрөт. Алардын катышуусу санариптик трансформация чөйрөсүндө билим жана технологиялар менен алмашууну кыйла өнүктүрөт. Жыйынтыктап айтканда, Борбордук Азия өлкөлөрүнүн Корея Республикасы менен санариптештирүү чөйрөсүндө кызматташуусу чоң дареметке ээ жана көптөгөн практикалык натыйжаларды алып келе алат. Бул ыңгайда биздин өлкөлөрдүн жыргалчылыгы үчүн бул чөйрөдө мындан ары дагы тыгыз кызматташууга максатка ылайыктуулугун белгилешет. Рахмат көңүл бурганыңыздарга.